Ар бир башкаруучунун, ар бир падышанын жардамчысы, жамдоочулары бар. Эгерде жамдоочуң мыкты болгон болсо, кийик аптырат дегендей, ошол үй бүлөдөгү жамдоочу, үй бүлөдөгү орун басар бул улуу аял заты. Алла Таала адам баласыны жуп кылып жаратты. Алла Таала эки жашты бири-бирине аябай муктаж кылып жаратты. Эркек аялга муктаж, аял күйөөсүнө муктаж. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Керимде «Вааширухунна бил ма'руф» эркектерге кайрылып, аялдарга жумшак, татынынакай мамиле кылгыла деп айтты. Аял заты Алла Таала улуктап бейишти ошол аял затынын таманынын астында кылды. Бейиш энелеринин таманынын астында деп айтты. Эгерде эки жаш, эгерде үй бүлөдө ар ким өз ордун билсе, ар ким өз укугун билсе, бири-бирин сыйлап жашаган болсо, үй бүлөдө жыргал, тынчтык, бактылуу жашоо болот. Үй бүлө деген сөз өзү мындай. Үй бүлө дегенде эле дароо эле биздин акылыбызга тынчтык, бейпилдик, сүйүү, ырахат сезилет. Анткени ошол үй бүлөнүн башаты бейиште башталган болчу. Адам ата менен обой энебиз бейиште жашаган болчу. Үйдө жыргал жашоо болчу. Тынчтык, капа болмой жок, урушмай жок, бейпил жыргал жашоо болчу. Качанда Кудайдын айтканынан баш тартканда, качанда шайтандын айтканын кылганда, адам ата менен обой энебиз бейиштен кулду. Ошо сыңарындай биз дагы үй бүлөдө эгерде Кудай Тааланын айтканындай жашасак, жараткандын айтканында жашасак, үйдө тынчтык, бейпилдик, ырахат жашоо болот экен. Эгерде биз жараткандын айтканынан баш тартсак, ошол учурда бизде бактысыз жүрөгүбүздө кысынды, үй бүлөдө тынчтык болбогон, бейпилдик болбогон жашоо тартылат экен. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде «Уман иттаба худая фала ядиллу вала яшка» кимде ким менин жолумду ээрчисе, кимде ким менин айтканымды кылса, кимде ким менин айтканым менен жүргөн болсо, ал адам эч качан адашпайт, адам эч качан бактысыз болбойт, жыргал, бактылуу болуп жашайт деп айтты. Фамен а'рада ан зикри, кимде ким менин айтканымдан баш тарса, кимде ким Кудайдын айтканында жашабаса, ыймандан баш тарса, фа инна лаху маишатан донка, ал ушундай кысылып, кыйналып, бактысыз жашайт деп айтты. Кимде ким ыймандан баш тартса, намаздан баш тартса, орозодон баш тартса, үй бүлөдөгү бири-биринин укугунан баш тартса, өзүнүн мойнундагы миллеттен баш тартса, ал үйдө тынчтык, бейпилдик болбойт, Кудайдын жолунан баш тарткандыгы үчүн ал жерде рахат болбойт деп айтты. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде эркектерди аялдардан үстүндүүрөөк, бийигирээк, аялдарды башчы кылып, аялдарга эркектерди башчы кылып жараттык деди. Качан? Эмне үчүн? Алар анткени аялдарын абийирин коргой турган, аялдарын бага турган, кийим кечесин алып бере турган, көп түйшүктү, көп милдетти эркектин башына жүктөгөн үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Керимде эркектерди аялдарды башкаруучу кылып жаратты деп айтты. Мен бүгүн көп укук милдеттерге токтолбойм. Мен бүгүн Кудай буйрса сиздер менен ушул канткенде үй бүлөдө бактылуу боло алабыз. Канткенде кемпириңиздин жүрөгүн багындыра аласыз. Канткенде жубайыңыздын жүрөгүн багындыра аласыз. Ушул маселелерге кээ бирлерине токтолуп кетүүнүн орунду көп. Эң биринчи токтоло турган маселе. Биздеги бардык парыздар, биздеги ибадаттардын баарынын негизги максаттарынын бири бул адам баласыны күн сайын адам кылып тарбиялоо үчүн парыз кылынды. Ибадаттардын баары, намаз, орозо, зекет, ажылык, ыйман, булардын баары биздин кулук мүнөзүбүздү мыкты кылып оңдоо үчүн гана
Farz kılındı. Peygamberimiz aytadi: "İnnema bu'istu li utammima makarimel ahlak." Men mıhtı adep ahlakты толтыруу үчүн гана, adep ahlakты туу чокусуна чыгаруу үчүн гана жиберилдим деп айтты. Peygamberдің gelişinin maksatı bizдің кулк мүнөзүбүздү оңдоп күн сайын адам кылып жашатуу. Ал эми ибадаттарыбыздын максаттары көп, негизги максаттарынын бири күн сайын бизди адам кылып тарбиялоо. Adep ahlakımızda oңdu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Akimus salate fe inne salate tenha anil fahşai vel munkar." Namaz okuyun, elbette namaz jaman sözden, jaman işten, jaman oydan tıyat dep aytты. Namazdın negizgi maksatı bizdi jaman sözden tıyuu, jaman işten tıyuu, jaman oy жүгүртүүдөн tıyuu. Orozobuzda bolsun, orozobuzga kelgen bolsok, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып атат. Orozo кейбір адамдар орозо кармайт, ал курсагы ач калгандан башка эч нерсе пайда таппайт. Анткени орозо кармап жалган сүйлөйт, ушак сүйлөйт. Байкы кулк мүнөзүнүн оңдобогондугу үчүн ал эч кандай соо болбойт деп айтты. Орозо биздин кулк мүнөзүбүздү оңдош үчүн жиберилди. Орозо сиз менен мени сабырдуу болуу үчүн жиберилди. Орозо сиз менен мени бардык нерсени өз убагында кылуу үчүн жиберди. Орозо сиз менен бизди ынтымак жашоо үчүн, бирдиктүү жашоо үчүн, ынтымак болуу үчүн жиберилди. Демек орозо бизди эмнеге үндөп атат? Адеп ахлагыбызды оңдогон үчүн жиберилди. Адам баласы негизи бергенди жаман көрөт, алганды жакшы көрөт. Барыңыз бекер берсең темир жутам дейбиз. Адам баласынын табиятынан ушундай. Алганды жакшы көрөт, бергенди жаман көрөт. Allah Taala bizge zekatты парыз кылды. Адей адам баласы койгон, колуңда барбы, кедей экен багал, жетим жесир, колуңда жоктурго бер, кайрымдуу бол, колуң ачык болсун. Өзүң өлө жебей, бөлө жегин. Өзгөнү да өзүм эле дей бербей, өзгө деп жаша деп Кудай Таала бизге карим болгонду, жоомарт болгонду, кол ачык болгонду үйрөттү. Демек, зекет бизге эмнени үйрөтүп атат? Адеп ахлагыбызды үйрөтүп атат. Acılık organda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Vela fusuqa vela cidale fil hac." Acılık organda çekten çıgуу jok, uruşmay jok, sөгүшмөй жок, талашмай жок. Өзүң акыйкатта болсоң талашмай жок. Ажыга барганда бирөө бутуңду дебелеп келсе, катуу тийип келсе кечирип кой. Дүйнөнүн булуң бурчунда барган адамдар менен жаман жакшы айтышпаган. Bir ay boyu bizde ушул жерге тарбиялады. Орозуда bir ay болду сабырдуулукка, ажылыкта bir ay болду сабырдуулукка, бирөө менен жаман жакшы айтышпаганга. Acılık dagы bizdi tarbiyalап атат. Айтайын дегеним, эгер да үй бүлөдө бактылуу болом десеңиз, жыргал жашоону кааласаңыз, жубайыңыз менен мыкты жашоону кааласаңыз, кемпириңиз менен мыкты жашоону кааласаңыз, кулк мүнөзүңүздү өзгөртүңүз. Адеп акылыңызды, кулк мүнөзүңүздү өзгөртүңүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Силердин эң жакшыңар ыймандууңар. Ыймандуулардын эң жакшысы мыкты адеп акылактуулар. Adep ahlaklılardan en жақшысы хияруhum ленисаихим, силердин эң жакшыңар. Мусулмандардын эң жакшылары ал үй бүлөлөрүндө жакшы кылгандар. Өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандар деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисте айтат: "Мен үй бүлөмө эң мыкты мамиле кылуучумун" деп айтты. Биздин кулк мүнөзүбүзгө, биздин мыкты кулк мүнөзгө, жакшы адеп акылыбызга эң татыктуу адам атаңыз, апаңыз, кемпириңиз, аялыңыз, балдарыңыз, ушулар эң татыктуу адам. Биз кээде көчөдө аябай адеп акылактуубуз, көчөдө аябай жумшакпыз. Бөтөн аялды көргөндө, бөтөн кыздар менен сүйлөшкөндө жумшак, кичикпейил, кечирип коюңуз, жылмайып, татынакай сүйлөшөсүз. Үйдө батыр, жободо жок дегендей, үйгө келсеңиз батыр, кыйын, эмнеге мынып жатат, тополоң, чыр, балаңызды урушасыз, кемпириңизди урушасыз, аялыңызды урушасыз, тескерисинче болуп баратабыз. Эгерде сизде байлыгыңыз жок, бийлигиңиз жок, бирок адеп аклагыңыз болсо, үй бүлөдө бактылуу жашоо болот. Сизде байлык бар, бийлик бар, бирок мыкты адеп аклак жок болсо, кулк мүнөзүңүз начар болсо, оозуңуздан ак эт кирип көк эт чыгып аткан болгон болсо, адеп аклак жок болсо, оозуңуз балит болгон болсо, байлыгыңыздан эмне пайда?
Бийлигиңизден эмне пайда? Балдарыңыз сизди көргөндө жеркенип турса, балдарыңыз сизди көргөндө коркуп турса, аялыңыз сизди көргөндө коркуп турса, бир туугандарыңыз сизди көргөндө коркуп турса, атаңыз, апаңыз келгенде, "Шу балам бир нерсе деп койбойт бекен" деп жүрөк зирилдеп, титиреп коркуп турган болсо, байлыгыңыздан эмне пайда? Бийлигиңизден эмне пайда? Келиңиздер, Рамазан айы өзгөрүүнүн айы, кулк мүнөзүбүздү өзгөртөлүк. Жакшы тарапка кулк мүнөздү өзгөртөлүк. Үй бүлөбүз менен жакшы мамиле жашайлык. Эгерде пайгамбарыбыз айтат, кыямат күнү мага эң жакын адамдар кулк мүнөзү мыкты адамдар деп айтты. Мыкты кулк мүнөз бизди бейишке чыгарат, кулк мүнөз бизди бейишке чыгарат, же тозокко түшүрөт. Эгер кулк мүнөзүңүз мыкты болгон болсо, түнү бою намаз окуган адамдын соогуна ээ боло аласыз. Күндүзү бою ороза кармаган адамдын соогуна ээ боло аласыз. Эгерде кулк мүнөзүңүз мыкты болгон болсо. Кулк мүнөзүңүз начар болгон болсо, намазыңыз дагы, ыйманыңыз дагы, зекетиңиз дагы, ажылыгыңыз дагы пайда бербей калышы толук ыктымал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир аял келди. "Я Расулаллах, бизде бир аял бар. Намаз окуйт, 5 убак намаз окуйт, нафилин окуйт, орозосын кармайт, нафил орозолорду да кармайт. Бирок тили заар, кулок коңшуна зыян берет. Кулк мүнөзү начар адам" деди эле пайгамбар айтты. "Ал" деди, "финнар" деди, "ал адам тозокку" деди. "Я Расулаллах, бизде бир аял бар, 5 убак намазын гана окуйт, көп намаз окубайт. Орозодагы парыз орозосын кармайт, көп нафилдерди да кармай бербейт. Бирок кулк мүнөзү жакшы адам. Колок коңшусу бардыганы жакшы көрөт" деди пайгамбар. "Фахия фил жанна", ал бейиши деп айтты. Кулк мүнөз адамды бейишке чыгарды. Кулк мүнөз адамды тозокко түшүрдү. Келиңиздер, Рамазан айында кулк мүнөзүбүздү өзгөртөлүк. Үй бүлөгө барганда жумшак мамиле жасаганды үйрөнөлүк. Мен ар жерде сүйлөгөндө, ар бир хутбамда, ар бир жерге барганда бир нерсени айта кетем. Ушул нерсени кулк мүнөздүн эң бир жөнөкөй баарыбыз кыла ала турган нерсе, бирок көпчүлүгүбүз эмнегедир кылбай жүрөбүз. Бүгүн могул жерде отурасыздар, кулк мүнөз жөнүндө сөз кылып атабыз. Мына бүгүн өзүңүзгө убада бериңиз, бүгүн кулк мүнөздү өзгөртөм. Бүгүндөн баштап үйгө киргенде жылмайып кириңиз. Аялыңызды жанына барганда жылмайып кириңиз. Апаңыздын, атаңыздын жанына барганда жылмайып кириңиз. Ассаламу алейкум, төрт тишиңизди мындай көрсөтүп кириңиз үйгө киргенде. Үй бүлөдө жыргалбак дароо башка жакка айрылат. Европада окуу жай бар экен, 5 жыл бою, 4 жыл бою жалаң жылмайганды үйрөтөт экен. 5 жыл окутат экен, жылмайганды үйрөтөт экен. Кулк мүнөздүн эң оңою, эң жаңы, эң жакшысы, эң сизди сулуу кылып көрсөткөн адамдарды, үй бүлөңүздүн, аялыңыздын, күйөөңүздүн жүрөгүн багындыруу үчүн эң жеңил амал жылмайуу. Эмне үчүн жылмай албайбыз? Эмне үчүн үйгө киргенде ассаламу алейкум деп 4 тишиңизди көрсөтүп кире албайсыз? Бүгүн үйгө киргенде ассаламу алейкум деп тишиңизди көрсөтүп кирсеңиз, эгерде аялыңыз өзгөрбөсө мага келиңиз. Дагы деле мен бүгүн үйгө жылмайып кирдим, кемпирим өзгөрбөдү го деп келиңиз. Кепилдик берем, өзгөрөт. Үйгө киргенде жылмайып кирсеңиз, аялыңыз өзгөрөт. Үйдөгү жашоо өзгөрөт. Бүгүн жылмайып кирсеңиз, эмне болду сага дейт. Эмне болду жылмайып калсың деп айтат. Жылмайуу адамдар өзгөртөт. Ошон үчүн азыр кээ бир окуу жайларда бар экен. Психологдор күн сайын эртең менен турганда бети колуңду жуубай туруп, күзгүгө бар дейт экен. Күзгүгө барып жылмай дейт. Жөн эле күзгүгө барып, биринчи эмне? Жылмай. Жашооңуз бакытка айланат. Жылмайсаңыз үйүңүз жыргал жашоого айланат. Жылмайган адамды баарыбыз жакшы көрөбүз. Жылмайган адамды көргөндө баардыгыбыз аны менен сүйлөшкүбүз келет. Жанына барып саламдашкыбыз келет. Кабагына кар жаап, монтуп кыйналып тургандарды көргөндө андан качкыбыз келет. Көрүшкүн келбейт, саламдашкын келбейт. Эмне үчүн жылмай албайбыз? Келиңиздер бир жылмай алып.
көрбейм, ешкім дағы деле қаштарға қар жауып тұрады, қамандай болды. Болады екен, жылмайып қойсақ, мұндай жылмайса болады ма? Болады. Демек, үйіңізге кіргенде бүгін жылмайыңыз. Туғаныңыз менен, апаңыз менен сөйлескенде бүгін жылмайып көрішіңіз. Арамызда кейбір адамдар бар, апасы менен жылмайып көріше албайды. Атасының астына барып жылмайып 4 тишин көрсете албайды. Ушул даражага жеттик. Апабызга эң сулуу, эң жакшы табиятыбызды апабызга көрсете албасак, эң жакшы мамилебизге татыктуу атабызга 4 тишиңизди көрсете албасак, аялыңызга 4 тишиңизди көрсете албасаңыз, каягыз мусулман? Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, жакшылыкты майда деп эч качан көңүл бурбай койбогула, жада калса жылмайып коюуну да деди. Жылмайып коюу садака. Садака беришти каалайсызбы? Чөнтөгүңүздө акчаңыз жок, тыйыныңыз жок. Ассаламу алейкум деп жылмайып коюңуз. Аялыңызга карап жылмайып коюңуз, садака. Тууганыңызга карап жылмайып коюңуз, садака. Пайгамбарыбыз айтат, көчөдөгү адамга садака берсең 1 сооп дейт. Кедей кембагалга садака берсең 1 сооп, жетим жесирге садака берсең 1 сооп дейт. Үй бүлөңгө садака берсең 2 сооп деп айтты. Көчөдөгү адамга жылмайсаңыз 1 сооп. Апаңызга жылмайсаңыз 2 сооп балким. Үй бүлөңүзгө жылмайсаңыз 2 сооп. Келиңиздер жылмаялык өзгөртөлүп. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү бизге дин кантип келди? Пайгамбардын кулк мүнөзү менен, сахабалардын кулк мүнөзү менен келди. Пайгамбар айтат, Амр бин Ас айтат. Пайгамбар дейт, кулк мүнөзү мыкты адам болчу дейт. Мени дейт, кардайым сүйлөсө мага карап жылмайып сүйлөйт дейт. Пайгамбар дейт, мени менен сүйлөсө дейт, башын буруп карабайт дейт. Бүт денеси менен буруп карайт эле дейт. Мен сүйлөсөм да кулак төшөп угат эле дейт. Мен ойлойт дейт, пайгамбар мени эң жакшы көргөн адам болсо керек. Мен сүйлөсөм ушунчалык кулак төшөп угат, мени мага карап сүйлөсө бүт денеси менен бурулат деп ойлойт элем дейт. Bir gün анан кийин ушинтип олтуруп өзүмчө ой жүгүртүп, мен жакшы көрсө керек деп олтуруп анан кийин сурадым дейт. Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, сиз кимди жакшы көрөсүз деп сурадым дейт. Не деп айтат деп ойлойсуздар? Пайгамбар айтат, кимди жакшы көрөсүз деди дейт. Пайгамбар, Айшаны жакшы көрөм деп айтты дейт. Амр бин Ас мени айтат деп ойлоп алса, Айшаны жакшы көрөм деп айтат, аялын айтат дейт. Я Расулаллах, Аллахтын элчиси, мен аялдардан сураган жокмун, эркектерден кимди жакшы көрөсүз деп сурадым дейт. Десе, Абуха, мен Айшанын атасын жакшы көрөм деп айтты дейт. Көңүлүм ооруп калды дейт. Мени айтат десе, Абу Бакырды айтып койду деп көңүлүм ооруп калды дейт. Анан кайра сурадым дейт. Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, мен жакшымынбы же Умар жакшыбы деп сурадым дейт. Десе пайгамбар дейт, Умар жакшы деп айтты дейт. Дагы көңүлүм түштү дейт. Кайра сурадым дейт. Я Расулаллах, ана хайырда Усман, мен жакшымынбы же Усман жакшыбы деп айттым эле дейт. Пайгамбар, Усман жакшы деп айтты дейт. Көңүлүм ушунчалык түшүп кетти дейт. Аттыңай сурабай эле койбой. Дүйнөдө пайгамбар эң жакшы көргөн адам мени деп өзүнчө кыялданып ойлонуп жүрө бербей, аттыңай сурабай эле койбой. Дагы сурайын дедим дейт. Мен жакшымынбы, Али жакшыбы деп сурайын дедим дейт. Бирок Али жакшы деп койсо дагы көңүлүм ооруп калбасын деп сурабай койдум дейт. Аттыңай сурабай эле койбой дейт. Пайгамбардын кулк мүнөзү ушундай болчу. Ким менен сүйлөсө пайгамбарды ушунчалык жакшы көрүп калчу. Пайгамбарды душманы азыр эле эшиктин астында мен Мухаммадты көрсөм өлтүрөм деп аткан адам пайгамбар менен бир мамиле кылганда, пайгамбар менен бир сүйлөшкөндө пайгамбарды сүйүп калчу. Пайгамбарды жакшы көрүп калчу. Пайгамбардын кулк мүнөзү ушундай болчу. Эмне үчүн мен менен сиз ушундай боло албайбыз? Эмне үчүн сиз менен мен ушинтип мамиле кыла албайбыз? Эмне үчүн сиз менен менин мамилеме эң татыктуу апабызга, эң татыктуу аялыбызга, кыздарыбызга эмне үчүн мынтип жылмайып тикей албайбыз? Эмне үчүн ошолор эң жакшы көргөн адамы мен деп ойлоп калган даражага эмне үчүн биз жете албайбыз? Келиңиздер, бүгүн кулк мүнөзүбүздү өзгөртөлүк. Бүгүн алдыга карап жылалык.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде-кім «Әл-муъмин я'лаф ва ю'аллиф» деп айтты. Момын өзі сүйкімді болады и сүйдіреді дағы деді. «Ла хайра фимен ла я'лаф ва ла ю'аллиф» дедік. Өзі сүйкімді болған, өзіні башқа біреулерге сүйкімді қырылып көрсете алған адамда жақсылық жоқ деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Алла Тағала жұмшақ мамеле, құлық мінезі мықты болған адамға көп жақсылық береді. Мінезі қатты адамға бермегенде, мінезі жұмшаққа көп береді деп айтты. Алла Тағала рызқыны жұмшақ мамеле қылған адамға, құлық мінезі мықты болған адамға рызқыны кенен қылып береді, Құдай Тағала. Келіңіздер, ушылайда өзгөрөлік, құлық мінезі өзгөртөлік. Бүгін Құдай бұйырса, үй білөзге жылмайып кірісті сұныштыға тілем. Таярыз бі? Жылмайып кіресіз Құдай бұйырса? Андан кейін, егер де үй білөді мықты жашау болсын десеңіз, үй білөді жырғал жашау болсын десеңіз, анда еркек киши жомарт болуш керек. Еркек киши қолы ашық болуш керек. Кейбір адамдар, кейбір еркектер бар, мойнын қарап тұрады, 5 сом, 10 сом шыққан болса қиналып кетеді шу. Башқа біреуге емес, өзіңіздің үй бүлөңізге, бала чақаңызға, аялыңызға, қыздарыңызға берешен, аял заты берешен адамды жақсы көреді. Аял заты бар болып тұрып, зықым болған, бар болып тұрып, бергісі өлген бақил адамды ең жаман көрген адам үшін. Жомарт болалық. Үй бүлөдө мықты жашоо болсын десеңіз жомарт болыңыз. Барбы беріңіз. Жоқ болса айла жоқ. Бар болса эмне үчүн алып бербейбиз. Бар болса эмне үчүн жакшынак кийим кечесин алып бербейбиз. Бар болса эмне үчүн жакшынакай кийинтип койбойбуз. Өзүңүз түркмөн түрлүү кийинесиз да, аялыңызда бир түрлүү кийим менен жүрөт. Эмне үчүн? Ова, негизи аял зат табияттан кийимди жакшы көрөт, көп кийимди каалайт, көп кийинет. Бирок кээ бир эркектер бар ушунчалык бакил, аялына жада калсак баласына бербеген эркектер бар. Эгер да бактылуу болом десеңиз, берешен болуңуз, жомарт болуңуз. Андан кийин үчүнчү маселе. Биз эркектер көп талап кылабыз. Аялдар биз келгенде татынакай кийинип, жасанып, таранып, жакшынак күтүп ал деп талап кылабыз. Бирок өзүбүздө байкы жасануу жок. Байкындай атыр себенбей жок. Ибн Аббас айтат, мен аялдар эркектерге жасанган сыяктуу эле эркектер дагы мен дагы аялыма жасанып, мыкты жасанып барганды жакшы көрөм деп айтты. Сахаба айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолдон өтсө, пайгамбар өткөнү ошол жердеги жыттан билинчү. Арқасында мишттің байқы, жыпар жыттың жыты қалчы. Кейбір сахабалар өткенде, жолдан өтіп кеткен болса, берден Мусаб өтіп кетіптір, Мусаб ибн Умейр өтіптір деп білішчі, жытынан білішчі. Бұрқыраған жытынан білішчі. Жыпар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, маға 3 нәрсе жақсы көрінді дейді. Ошодан біресі аттайып, жыпар жыт жақсы көрінді дейді. Жоқ дегенде үйге кіргенде, жоқ дегенде үйге барғанда біраз екі жақты қаранып, таранып, біраз жуынып, бай терден жытын кетіріп, татынакай болып барсақ болауы. Анан кейін болдым, мен 2-3 балалы болып қалғанмын, болды, айтса да болады, мен айтқандай болады деп жүріп өсек, бол майда нерсе, бирок сүйүүгө ортодогу үй бүлөдөгү бакытка балта чабат. Ошон үчүн кейбір алымдарыбыз айтып қойды екен. Кейбір еркектер, кейбір аялдар 20 жылдан бері еркектің жытын сезелек, анткени аялы тамеки тартат деп айтат экен. Кейбір аялдар дагы деле еркектің күчүн билбейт, анткени күйөөсү 20 жылдан бері арақ ішет дейт экен. Келиңиздер, жок дегенде үйгө барганда, жок дегенде үй бүлөңүз менен мамиле кылганда, эки жагыңызды таранып, тазаланып, үйдөгү сүйүүнү, махабатты, туруктуу болушун кааласаңыз, келиңиз татынакай болуңуз. Өзүңүздүн чач келбетиңизге караңыз, жашооңузга караңыз дегенде.
Аялдардан эле талап кыла бербей, аялдардан күндө артурду кийиништи калай жасанып күтүп алышын каалайсыз да, бирок ошого 5-10 халаттап берип койгонго бербейсиз. Татынакай жыттанып жүрдө жипар-жыт алып бергенге күчүңүз жетпейт. Эмне үчүн? Ошондуктан келиңиздер, үй бүлөнү сактап калуу, бул мамлекетти сактап калуу деген сөз. Эркек киши дагы көңүл буруш керек. Майда. Бул нерселер майда нерсе болушу мүмкүн. Барыбыз билебиз, эшибиз мүмкүн. Бирок үй бүлөдөгү мамилеге аябай чоң орду зор. Азыр көчө фитна. Көчөдө бузукулук, телефонду карасаңыз бузукулук, жаныңызды карасаңыз бузукулук, машинада карасаңыз бузукулук, толтура бузукулук толтура. Эркектер жасанып жүрбөсөңүз, аялдар дагы жасанып жүрбөгөн болсо, азыр башка жака азгырылышы толук ыктымал. Ошон үчүн аял дагы, эркек дагы бири-бирине көңүл буруш керек. Ар бири бири-биринин көңүлүн тапканга аракет кылыш керек. Эгерде үй бүлөдө тынчтык, жыргал, бакыт жашоо болушун кааласак, аманат, кээ бир аманаттар бар, үй бүлөдөгү сыр аманат бойдон калыш керек. Үй бүлөдөгү кээ бир мамиле аманат бойдон калыш керек. 4 дубалдын сыртына чыкпаш керек. Сыр. Аялыңыз менен сүйлөшкөн сөз көчөгө чыгып досторуңузга айтылбаш керек. Аялыңыз менен сүйлөшүлгөн сөз чыгып апаңызга айтпашыңыз керек. Аялыңыз менен сүйлөшүлгөн сөз чыгып кайын журтка жетпеш керек. Үй бүлөдөгү сыр 4 дубалдын сыртына чыкты дегенде, үй бүлөдө туруксуздук, тополоң, чыр башталды деген сөз. Үйдө анча-мынча казан кете тарактап кетиши мүмкүн. Үй бүлөдө чыр болот. Пайгамбардын үйүндө да чыр болду. Бирок ошол чыр сыртка чыкпаш керек. Ар бир сөзүн кайын журтка жеткен болсо, сырттагы адамдарга жеткен болсо, сиз бир күндө кечире аласыз. Аялыңыз сизди бир күндө кечире алат. Бирок сыртка чыккан болгон болсо, бир туугандарыңызга жеткен болсо, жакындарыңызга, кайын журтка жеткен болсо, алар өмүр бою кечире албайт. Өмүр бою аялыңызды жакшы көрөсүз, бирок бир кемчилик кетирди, аны сыртка чыгып айттыңызбы, аны апаңыз болду, өмүр бою жаман көрүп өтөт. Ал мындай деген, мен жөнүндө мындай деген, күйөөсүнүн мындай деген деп. Ошондуктан сыр үйдө сакталыш керек. Бүгүн көпчүлүк жаштарыбыз апасын жете албай, же атасын дей албай ортодо мандраж, арсар жашоодо жашап жүрөт. Анткени аялын сөзүн атасына, апасына ташыйт, аялы бунун сөзүн кайын журтка ташыйт. Үйдөгү маселе чоңойгон, экөө бири-бирин кечиришкени менен эки тарап бири-бирин кечирише албайт. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтат, кыямат күнү эң залил, эң пас, эң төмөн адам үй бүлөсүнүн сырын сыртка чыгарган адам деп айтты. Үй бүлөдө бактылуу болом десеңиз, үй бүлөдө жакшынакай, татынакай жашоо болсун десеңиз, үй бүлөдөгү сыр сакталыш керек. Андан кийин акыркы бир маселеге токтолуп коелук. Эгерде үй бүлөңүз менен мыкты жашоо болсун десеңиз, эки тарап, аял тараптагы эркектер дагы бири-биринин ата-энесин сыйлаш керек. Балаң мыкты окуп, алдыга жылып, батыр болуп аткан болсо, кимдин баласы? Кимдин баласы? Атасынын баласы. Начар окуп калган болсо, көчөдө бир тентектик кылган болсо, кимдин баласы? Апасынын баласы, табекесин тартып калган да бул. Тага жұртын тартып калган. Жакшы болсо биз тарап, жаман болсо тигилер тарап. Сыйлаганда биздикилерди сыйлаш керек, биздики биз айтсак боло берет. Ата-эне булар биздин бейишибиз, тозогубуз. Сиз ата-энеңизди сыйлашты каалайсызбы? Аялыңыздын ата-энесин сыйлаңыз. Бир туугандарыңыздын сыйлашын каалайсызбы? Бир туугандарын сыйлаңыз. Сиздин туугандарыңызды сыйлашсызбы? Анын туугандарын сыйлаңыз. Сиздин бейишиңиз же тозогуңуз ата-энеңизби? Анын да бейиши же тозогу анын ата-энеси. Көпчүлүк учурда биз ата-эненин баркын билбейбиз. Көз өткөндөн кийин байкайт экенбиз. Эгерде үй бүлөдөгү бактылуулукту кааласак, келиңиздер ата-энебизди сыйлайлык. Бейишиңиз тозогуңуз. Эгерде бейишти кааласаңыз, атаңызды сыйлаңыз. Бейишти кааласаңыз, апаңызды сыйлаңыз. Үй бүлөңүздүн, аялыңыздын бейиши болушун кааласаңыз, кайнатаңызды сыйлаңыз. Кайненеңизди сыйлаңыз. Ошол ыраазы болсо, балдарыңыздын апасы бейиши болот. Ошол ата-энеси нааразы болсо, балдарыңыздын апасы, атасы тозок болот. Келиңиздер,
bir-birimizni sıylap, urmattap, ушундай мамиле кылсак, бири-бирибизди сый урмат менен карасак, бирөөбүздү бөлөк адам эмес, бир өзүбүздү бир тууган сезсек, ошондо үй бүлөдө бакыт болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: аял затыны лаин гана кордойт деп айтты. Пас, төмөн, аң сезими төмөн, надан адам гана аял затыны кордойт деп айтты. Аял затыны керим, улук, берешен, илимдүү, билимдүү ушундай адамдар аял затыны көтөрөт деп айтты, сыйлайт деп айтты. Апаларыбыз, аялдарыбыз, кыздарыбыз сыйлаганга татыктуу. Бүгүнкү күндө негизи күчтүү эркек аялыны көзү менен башкарат. Сөзү менен эмес, көзү менен башкарат. Тиктеп туруп башкарат. Күчсүз эркек, алсыз эркек аялыны таяк менен башкарат. Колу менен башкарат. Бул эң күчсүз, алсыз эркек. Келиңиздер, алсыз эмес, накта батыр бололук, мадастын урпагыбыз көзүбүз менен, жок эле дегенде сөзүбүз менен башкаралык. Мыкты сөзү менен. Аял заты, аялдар бизге айтып атат: алдап койгула бизди. Жакшынакай сөзү айтып алдап койбойсуңарбы деп айтып атат аялдар өздөрү. Алтыным, чырагым, күнүм, татынакайсың деп койсоңуз, аялыңыз мамилеси дара өзгөрөт. Неге ушул сөздү айта албайбыз? Таттуу сөздү эмне үчүн? Пайгамбарыбыздан ыйман деген эмне деди? Ал-иман тыйбул калам деп айтты. Ыйман деген бул балдай таттуу сөз деп айтты. Балдай таттуу сөздөрүбүздү ата-энебизге, аталарыбызга, апаларыбызга, аялыбызга, кыздарыбызга тартуулайлык келиңиздер. Алла таалам баарыбызды аман кылуучулардан кылган болгон болсун. Алла таалам баарыбызды Рамазан айында жакшы тарапка өзгөрүүчүлөрдөн кылган болсун. Сөзүнүн акырында сиздерге тапшырма. Бүгүн үйгө жылмайып кирмей, ата-энеңизге жылмайып бармай, аялыңызга жылмайып тиктемей, балдарыңызга жылмайып тиктемей, мечиттен чыккандан кийин ар бир 5 адамга жылмайып ассаламу алейкум деп жылмайып койсоңуз, ар бирине садага Рамазан айында эселеп садага болот. Келиңиздер, Рамазан айы, жылмаюун айы, барыбыз жылмайып жүрөлү демекчимин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.